Assalamu alaikum. Arбаңыздар кутманды күнүңүздөр менен. Биз Ысык көл районунун айтылуу Кырчын жайлоосуна келип ушул жерден Беш ата Кожоярдын санжырасын көптөн берки суроолор болуп атканда тарталы деп келдик элек. Биздин ошол санжыра, саяк санжыра программасынын студиясында тааныштыра кетсем, өзүмдөн баштап бул жерде отурган киши Адылбек Келгенбаев, уже Беш ата Кожояр коомунун төрагасы, Жыргалбай Райымов, Беш ата Кожояр коомунун координатору, Жолалы Токсулуков, санжыр иликтөөчү, жана жылкычы Шаршембиев. Биз ошол көптөн бери санжыра программасын, саяк санжыра программасын тартып жүрсөк, ошол Беш ата Кожояр жөнүндө айтпастарбы деген бизге суроо талаптар көп түшөт. Бүгүн ушул жерге келип анан ошол Жалдуу Кабанын 3-чү аялы Акбермет энеден тараган Шыкмаматтын Кудаш, Кожош жана Култай деп 3 бала кетет. 3 аталык. Ошо Кудаш бийден тараган жалпы 4 аталык бар деп айтып жүрөбүз, 4 аталык. Кудаштан ошол кимдер кетет? Анда ушул Шыкмамат аталыктан жана 3 ата тарап атпайбы? Кудаш, Кожош, Култай деп. Ошо Кудаш бийден Кожояр тарайт да. Ошо Кудаш бийден таратып койсоңуз сөз Жыргалбай Райымов да, санжыра иликтөөчү. Кудаш бий атабыздан 4 бала. Бул Кудаяр, Бөлөкбай, анар энебизден Алдаяр Кожояр делет. Анан Кожоярдан 4 бала. Бул Асказан, Эсенбай, Ырыстай, анан эң кичүүсү Эсентүгөл делет. Бул Алдаяр атабыз, Кожояр атабыз менен бир. Чоң рахмат, жанагыл Кудаш бийден тараттыңыз. Мына Бөлөкбайдын аты Ынжай, Алдаяр атабыздын аты Анжай. Мына ушул Кудаш бийден Кудаяр, Бөлөкбай, Ынжай деп атабыз. Анан Анжай деп атабыз. Анжайдын баласы Алдаярбы же Алдаярдын аты Анжайбы же Анжай өзүнчө атпы? Мына ушул сүрөөнү берейин. Анан ошо Алдаярдын Кулча деген дагы ушул кайман аты бар. Сөздү азыр Жолалы аксакал сизге берсек, мына ушул жөнүндөчү, Алдаяр ата жөнүндө бир маалыматты кенен кесир айтып койсоңуз. Макул. Анжай Кудаш бийдин тонду баласы, багып алган бала. Ошол Анжайдан Алдаяр төрөлгөн, анар энебизден. Анар энебиз ошо Кандабастын кызы деп айтылат. Кандабастын кызы деп айтылат экен. Анан ушул мага мени малчысына берип коет деп, киши чанып кетип калат экен. Кетип калганда Кудаш ал кезде келин кетчү эмес экен. Уят болчу да. Уят болчу. Ошондуктан артынан барып, жылкы издемиш болуп барат экен. Бир үйүр жылкы издемиш болуп барып, сарай кырдыр үйүрү. Андан барып, анан кийин ошондо энебизди алып келген экен. Ынжай менен энебизди сарай кырдын үйүрүн издемиш болуп барып, жана Ынжайды таап, тиги сарай кырдын үйүрүн таап, ошол жерден ал үйүрдү таштап, ал жерде эметип ойго жеткен кызды көрүп, мен балама бергин деп, Кандабастан жана анар энебизди алып келип, Анжайга нике кыйдырган экен. Ал никеден Алдаяр атабыз төрөлгөн. Алдаяр атабыз төрөлгөндөн кийин малчыга берет деп кетип калганда артынан барса барбайм деп коет. Алсаң өзүң ал, же болбосо барбайм дейт. Мен малчыңа барбайм. Кадырсаң ушул жерден суроо пайда болот да. Ошондо Кандабастын кызы анар энеси айтып атат да. Сен тонду балаңа берип берсиң, алсаң эми өзүң ал деп, Ооба. Улаңыз ушул жерден кайра. Ошону менен болбой коет, алсаң өзүң ал дегенде кайры келет, айласы жок, элин чогултат. Эмне кылам? Мондай деген кеп болду. Алсаң өзүң ал деп атат дегенде, молдо, баягы сакалдуулар чогулуп келип, өз балаң болбогондон кийин алсаң болот дейт. Ошондон кайра барып, анарды алып келип, ал уже бала төрөлгөн кез болот Алдаяр. Анан өзүнүн нике кыйдырып алган экен. Ошондон Кожояр төрөлөт. Анда
тиги Анжайдан Алдаяр менен Кожояр экөө Энелеш. энелеш. Ошон үчүн тиги өз баласындай көрүп барктап тиги эметкен үчүн Алдаярды эркелетип Кожояр экөөнү чогуу баккан үчүн жана 5 Кожоярга кирип калган. Эркелетип отуруп кулча атка конгон. Кулдан калган кулчанда ойнотуп эркелете берет да. Бул өзү анан элге жайылып кетет, ошон менен кулча атка конуп калат Алдаяр. Эми ушул Алдаяр атадан 2 ул тарайт да, кедей бокчу дегенчи. Ушул бокчунун тукумун, кедейдин тукумун деги эле ушул Анжай атабыздан тараган Алдаярдын тукумунун бир санжырасын айтып көрсөңүз, кимден тарайт, анан ушул атактуу бактуу кыргыз эли үчүн, мамлекет үчүн кызмат кылган адамдарды. Макул. Бул Алдаяр атабыздан кедейден бокчу. Бокчунун биринчи аялынан 4 бала. Кар жооду, булжачы, жамгырчы, черикчи. Экинчи аялынан Сатике Мамбет. Анан булардан абдан көп тараган. Булардын эмесинен көп. Бу кар жоодунун ичинен элге көрүнүп, Советтер Союзунун учурунда көп кызматтарда болгон Сак Табалдиев деген болгон. Бул Кара Төстөн тарайт. Менкулу Кара Төс деп коет, ошондон тарайт. Кара Төсүнөн. Булардан кийин тукум калбай калды. Бул киши райком секретарь болуп, Арка Өздө иштеген, Тоң районунда, Ысык Көл районунда иштеген. Эң аягы пенсияга чыккандан кийин да питомникте директор болуп иштеп жүрүп, анан кийин эмеге үйүнө эс алууга чыккан. Ата мекенде урушка катышкан, көптөгөн орден медалдары бар болгон, бар болчу бул кишинин. Эмгеге абдан сиңген. Айлыбызда көчөсү бар, сагатындагы. Мындан башка мурункуларды айтып көрсөк, Котурдун жээникенин Котурунан калча, Котур калча деп коет, ошонун Котурунан Төлөгөн дегендин Султаналы деген баласы болгон. Бул киши балбан киши болгон абдан. 22 жашында каза болгон. Мунун туулганы 1904 деп айтылып жүрөт, ар кандай айтылат. Болжолду. Өлгөнү деле болжолду. 25, 26, 27 дейт, кайсыл экени белгисиз. Эми мунун балбандыгын айтып берели. Мунун балбандыгы эң биринчи балбандыгы бул илгери Аткезге барчу экен. Ошол жактан келатканда 25-жылбы, 24-жыл ушундай жылдар экен. Келатып түптүн боюна келсе, аты жүрбөй калат, жетелеп келатса түптүн боюнда боз үйдө шаракташып, боз ичкен эл экен дейт, ошол жерге түшөт. Атын сурайт, атты берип тургула, сырттагы баланча атты. Жерди атпы, кара атпы, бир олбурлуу жакшы ат болсо керек. Ошону сурайт. Сураса тигилер ат кырып келет. Саламчыга 6 аяк деп. Караса ортосунда казан ойкуп кайкып толуп атат дейт. Алар аякты кармабай эле казанды кармаптыр, 2 кулактан 2 тынып ичип коюптур. Казанды кайра ордуна коет. Анан сыртты көздөй чыгат тигилер. Бозобузду иштем, атыбызды алган атабы деп. Бирок кол сала албайт, коркот. Себеби өзү абдан бойлуу киши болгон. Зор алып киши болгон. Зор алып киши болгон. Азыр айтып берем баарын. Анан чыккандан кийин караса, атты караса. Чоң ат көрүнөт да, тыңыраак бирөөнүн аты болсо керек. Барып, эрден ылдый баса ат очолуп жатып калат, турбай калат. Атын жетелеп алып кетип калат, кол сала албай калып калат дегилер. Бул биринчи ошол эмес да, балбандык эмесинин бирөө. Экинчиси, бул киши Козомкулга барган дейт, күрөшөмүн деп. Суу Самырга. Суу Самырга барса, Козомкул айтыптыр, бул төөнү ушундай боз үй айландырганын, же мындай бир жерге көтөрүп барып кайра келгенин ким билет? Атан тоо көтөрткөн экен. Муну айткандан көбүрөөк ишилип коюптур. Анан ал жерден чапан жаап күрөшпөй дагы бир киши бар экен жанында. Ал киши күрөшпөгүлө деп күрөштүрбөй,
чапан жаап эме кылып кайра жиберип жеген экен. Чоң рахмат. Эми ушул мына айтып атпайсызбы? Кедей андан боксчу депчи. Ооба. Ошо боксчунун биринчи аялынан 4 аталык, экинчи аялынан 2 аталык. Ооба. Сатыкен Мамбет деп атасы, биринчи аялынан Каржоодуу Кулжачы Жамгыр Чечерикчи, экинчи аялынан Сатыкен Мамбет. Ушул кайсыл айылдарда жашайт азыр? Азыр мен айтып берейин, Сатыке Асип Олос деп Сатыкеден 2 бала тарайт. Анан алар ушулай биздин айылдын ичинде. Мамбеттен дагы 2 бөлөк болуп эме кылат экен да булар. Бая жашаганда тиги эме кылганда улуу кичүү балдар болуп, Каракул деген баласынан бир бөлөк, анан кийинки аялынын балдары болуш керек. Жанагы Изубай, Кийикбай, эме деп, Жибекбай деп, алар өзүнчө. Бул мурункусу. Эмеге анда көчүп конуп жүрө берди экен, жайыт эметип жүрүп отуруп Жолголотко кетип калыптыр. 1830-жылдар уш жерден жылып кеткен деп айтылат экен. Жолголотто бар ошол. Бар, алдагы жерде да бар. 25 түтүн деп аткан, анан өткөн ат бар, 52 түтүн экен. Жакшы экен. Жамгырчыныкы мынакей бул Көкдөбө менен Ананебада турат. Буларда 50ге жакын түтүн деди. Буларда ошентип айтты. Анан баарын чогултуп алып келип эметсек, биздин ушул эменин Алдаярдын тукуму азыркы кезде 600 түтүндөй бар экен. Жакшы экен. 600. Жакшы экен, чоң рахмат. Мына азыр Жолалы аксакалдын ошол Алдаяр тууралуу андан таратып жакшы бир маегин уктук. Эми бул ошол Кожаяр атабыздан мына ошол Алдаяр атабыздын тараган тукумдарын кай жерде турганын, канча түтүн экенин билип алдык. Жолалы аксакал жакшы аңгемеди көңүрүп берди. Эми ошол Кожаяр атабыздан негизи 4 уул деп жүрөбүз, 5-инчиси болуп ошол Алдаяр атабыздын балдары кошулганда. Кожаярдан Коңраш, Эсентүгөл, Эсенбай, Ырыстай. Анан ушул Коңраш атабыз жөнүндө бир Асказан деген лакап аты бар. Ал мергенчи болгон экен. Казанын ардасы эле балдар чыгып келейин. Кайра келгиче. Казанын ардасы отунун арды терип койгула деп эле ошо дайыма казан асылып турчу экен дейт. Мына ушул жөндө сиз жылкыча аксакал ушул жөндө кеп чоң уланасаңыз. Бул жерде окуя ар кандай варианттарда айтылганы бар. Ошо Асказан деген аттын баягы кайман ат болуп калып атат да, ошол кайман ат бекилип калып, ошондон бери Асказан болуп атып, Асказандын балдары деген. Мунун тарыхы мындайча болот да, баягы калмактын сүргүнүндө ушу Анжан, тетиги Фергана жактарга, ошо Кокон жактарга сүрүлүп барган экенбиз да. Бир вариантында. Ошондо ошол жерде жүргөндө бу абдан кыйын мергенчи таамай аткан жаатса дагы эми ал кезде мылтыгы барбы жок, ал тууралуу айтылбайт. Ушул атканы мергенчилиги тууралуу айтылат. Анан качан болсо дагы ушу бир жакка чыгып же көчүп келеби, жабын конушка келеби, баягы мен мындай бара коеюн, казанды асып сууңарды коюп, отуңарды даярдап коет экен. Анан алар пага даярдап койгон чакта эле келип калат экен тиги баягы өзүнүн баягы эмеси менен баягы аткан кийик болобу, элик болобу, теке болобу, ошентип ошондон баягы аты кайман атка конуп калган экен. Анан дагы бир анын эрдиктери тууралуу айтылган баягы аңызга эмеге айланган аңгеме бар. Ал жанагы Асказандын бука кийикти атканы. Бир вариантта керик аткан деп жүрөт. Бу Уралиев Намазбек ошондой күү чыгарган Асказандын баягы жебеси деген. Анда керик деп айтылып калат. Мындай караганда, мындай айтылганда башка жагында да бир вариантта ал бука кийикти. Жанагы 1886-жылы Белоруссиянын токоюнда акыркы атып өлтүрүлгөн жанагы бука түркүмү, уй түркүмүндөгү жапайы, жок, зубр эмес, жапайы уй тукуму. Тур деп коет аны биологияда. Ошол тууралуу айтылып атат. Эми бул окуя деген тиги сүргүн
баягы бизден элден сүрөп тияктап жүргөн деген баягы калмактардын кезеңине туш келип атпайбы? Ошол убактарга туш келет, аралашып. Кээ бир вариантта бар, биз бияктан көчпөй эле калмактар менен деле аралашып жашаганбыз, кыз алышып, кыз беришип деп. Эми кыз алышып беришпейт. Кайсы жылдары болот атты ошол? Бул деген 1000 где-то 1700-жылдын тегерегинде болуп калышы мүмкүн. Калмак бар убагы. Ооба. 1757-58 жылы калмак толук чыгып кеткен Кыргызстандан. Тактоо үчүн. Ооба, ушундай убакта болгон. Анан бул жерде аралашып жашап, кыз алышып, кыз беришип калганбыз деген сөз эми мындай эми туура келбейт го. Баягы эрки менен эч убакта деген душманга, баскынчыларга кыз берген эмес. Бул жерде деген просто бири-бирин улам чаап турган, ошондо олжолоп кеткендерден төрөлүп атат. Азыр бизде деле ошондой көп го, биздин калмак тукумдар болуп жүргөндөр көп эле бар. Эми ушундай. Андан ары карай кетейин. Ошол жерде мен тактап толуктап койсом болобу? Болот. Эми жылкы чаба айтып кетти, өзүнүн баягы өзүнчө бир асказан айтылган немесин айтылып жүрөт да. Чындыгында асказан өзү аябай мирген киши болгон экен. Анан тиги жылкы чабада айткандай эле баягы казаныңызды даярдап асынып тургула, мен кеттим деп кетишкен, ал кайра келип калганча казандар асылбай, даяр болбой калгандан кийин ана казан кайра бир инилерин урушат да. Инилер болгон, Эсенбай, Рыстай деген инилер болгон. Алар эмне даяр эмес деп урушкандан анан асказан келет деген сөз болуп калган. Коңур ашаты Кайманатка асказан болуп калган экен да. Асказан аты болуп калган. Эми бул жерден жылкы чаба айтып атат, Асланбап жакка, анжан жакка оогон калмактардын деп. Биздин мурунку аталардын айтканына караганда эч жакка кетпей эле биздин Кожар, ошо Шыкмаматтын балдары алыс кетпей эле бул жерде Тоо Челек деген жайлоо бар. Аякка ашууга оңой менен өтө албайт. Ошо бул жерде ушу кырчындан 4 аш өтөт. Сүттүү Улак ашуусу, көк түзүүсү, желе карай ашуусу деп 4 аш өтөт да. Ошо ашуулар менен ар жакка ооп кеткен болуш керек деп атабыз да биз. Анан бирок ал киши мергенчи болгондон мунун дагы бир баатырлыгы бар да. Жолборус ошол калмактардан келгенден кийин бул жерде Кыргызстанда жолборустор болгон экен ошол кезде. Болгон экен. Анан богу өзүнүн баягы жей турган тамагын баарын калмактар жоготуп тигинтип койгондон анан баягы кишиге асыла башташкан экен окшойт да жолборустар. Ошол кишиге асыла баштаганда анан жолборусту ушу Жаңгыз асказан өлтүрөт деп анан ушу асказан ушу жолборус менен ашып жолборусту өлтүргөн. Жолборус чапкан батыр деп айтылат. Жолборус чапкан батыр аталды. Ал жаш кезинде болгон тиги мен иним Намазбектин дагы асказандын жебестеген күйсүндө ал баяндасын айтып берет толугу. Анын кезеги келет. Толугу айтып берет. Чоң рахмат кошумчаңызга. Эми мына ушул азыр Асказан атабыздан эле таратып атабыз да. Асказан атабыздын улуу аялдан, кичи аялдан, анан калмак аялдан деген балдары бар туурабы? Ушул улуу аялдан Эңке, Коңурбай, Төлөкан, Шаман, Жайыл, Дөөлөт деп кетет эмеспи? Ушул бир сиз бир Төлөкан жөнүндө бир кызыктуу Бул жерде мындай деп айтып атасыз да, ошо Төлөкан жөнүндө бир кызыктуу аңгеме айтып берем депчи. Төлөкан деп айтылып атабы, Төлөкөн деп айтылып Төлөкөн деп айтылат го, э? Бул деген баягы ар ким аргандай айтып калганда. Бул жерде Эңкенин баласы Төлөкөн болуп атат да. Эңкенин баласы го Төлөкөн. Ооба. Анан бул жерде жанагы Коңурбай дегени болуп атат. Ал Коңурбайды эми айтсак, ал Төлөкөндүн бирде айтат иниси деп айтылат, бирде агасы деп айтылып калат. Ошо алмашкан жери бар. Алмашкан жери бар. Ошол. Ошону менен биз муну токтото туралык. Андан аркы суроону бере бериңиз. Ошо Төлөкөндү айтам деп атпайсызбы? Төлөкөндүн жери азыр жер деп турган жери могу Чоңбай Сорундун өрөөнү. Анан муну Жолболду ата, бу Садыр акенин атасы ошону бөлүштүргөн экен да. Төлөкөндөргө малы көп, жаны көп, обуру кең өрөөндү берелик, өзүнчө турсун деп туруп берген экен. Ошондо ушу Төлөкөндөр 1900-жылдын ар жагы 5, бер жагы 5 жыл айырмасы бар. Ошол кезде ошо азыркы тиги кимдер турган бул Кесеңирден бери туруп атпайбы жанагы? Булан Сөгөттө. Булан Сөгөттөдөнбү? Бөлөкбайлар. Байлар. Ошол жерде турушкан экен. Азырда ошол жерде
баягы менин чоң атам анан иниси экөөнүн ээлеген баягы жайлоосу бар. Токонбой Балак Токтосун кокту деген азыр турат. Анан ал жерде жеке эле менин аталарым эмес, анан башка жалпы Төлөкөндүн тукумдары бар да. Анан ошо корундулуктарды бияктан ошо тиги жерге көчүргөн дагы биздин ата бабаларды биякка жанагы чоң байсорунга алып келген. Анан булардын корундулуктардын биздин Карал дөбөнүн артында көрсөн бар, эски көрсөн бар. Кээде келип булардын тукумдары ошо жерге Куран окуп кетишет. Анан ошентип ал жерде мен жана чоң атам тегирмен салып суу башы болуп калган. Ага чейин баары көчүп толук келген эмес, бир 10-15 жылдын ичинде көчүшкөн ушака Корундудан. Тактоо үчүн жылкычы аксакал. Ошол Коңур Асказан атабыздын улуу аялынан эңкеден Коңурбай Төлөйкөн болуп атат да. Бир кезде Коңурбай улуусу, Төлөкөн кичүүсү болуп айтылып калат турбайбы? Ошол Коңурбай менен Төлөкөндөн тараган тукумдар азыр кай жерде жашайт? Азыр Канча түтүн? ошо Карал дөбөдө жашайт. Карал дөбөдө ошо 5 тукум жашайт. Ошонун ичинде бир тукуму Коңурбай болуп атат. Ал бир эле баягы 5 ата деп ошонун ичинде Төлөкөн ичинде 5 атанын ичинде бир эле уулу катарында кетип калып атат. Калгандары бар. Ошондо бизде деген 200 түтүнгө жакын бар. Тыштагысы менен иштегиси менен. Баары тең эле ошо Карал дөбөдө турат. Карал дөбөдө эле? Карал дөбөдө турат, чоң байсордун боюнда. Жакшы экен. Анан ушул эңкеден тарагандарчы? Эңкеден тарагандардан белгилүү бир мамлекетке кызмат кылган жозо баатырлар, ушундай бир чаан инсандар барбы? Айта кетсеңиз го. Мен буларды так айта албайм. Бул жерде азыр кичинекей баягы ойлонууга, иликтөөгө туура келет. Токтоо. Мен эмне айтпадым, эмне кишиничи? Ушундай суроо айтасыз. Эми бул жер айтыңыз. Эми бул жерде бизден чыккан эң алгачкы баягы Совет мамлекети орногондон баштап ошо элге кызматы өткөн кишилер болгон. Булардын көпчүлүгү эл баккан кишилер болгон. Ошолордун бири биздин Төлөкөн башында суу башы болуп турган Алымулдун уругунун ичинен Мусабек деген киши болгон, уста киши болгон. Ал киши өзү жеке эле устачылык эмес, бардык жагынан шайма-шайып келген азыркы кездин энциклопедия катары киши болгондо бардык жагынан билген, санжыраны билген, абдан жакшы билген, түбүнө чейин жакшы казып билген. Ошол кезде убагында эч ким жазбай калыптыр. Анан бирок мен анын устачылыгын көрүп, ошол жерде мен көргүн кармап, кичинекей бала кезимде кармап бердим. Сизге жана устачылык ээр жабасыз го, эми эле оозунда айтылып жүрөсүз, ээр чаап, комуз чаап. Устачылык ошол кишиден калынган да. Эми ушул жерден мен ошол кишинин алдында көргүн кармап этмелем. Ой, сен чоң атаңа окшоп калыптырсың. Баш кебетеңде ушундай сүйлөгөн киши болгон. Элге тарбия берген киши болгон. Тыйганды да билген, баарын тең билген. Анын ошо сен чоң атаң Токтосундан мен үйрөндүм элем деп. Ошо шакирти мен элем дейт. Эми сен бул жерге келип атканыңа мен ыраазы болуп атам. Сенде да бирдеме бар окшойт деп ушинтип калган жактап койгон жери бар. Чоң рахмат. Негизи бул жанагы айтылып жүрбөйбү? Беш ата Кожоярдан чын өнөрпоз адамдар, уста адамдар, боз үй жасаган көп чыккан мына. Азыркынын залкар комушчусу Намазбек агабыз Уралиев. Сиздин бир тууган иниңиз. Жанагы жерде турган чоң хан ордону көтөргөн азыркы жанагы комушчу жигит ким эле? Кенчинбаев. Ошонун атасы жасаган киши да чоң атасы, Жок. Кенчинбаев Орозбайдын өзү жасаган. Өзү жасаган. Эми ал энциклопедияда бар киши да, Кыргыз Совет энциклопедиясында. Ал киши көп эме наградалар, жанагындай мамлекеттик дагы, мындай коомдук дагы көп сыйлыктардын ээси да Кенчинбаев. Рахмат. Кошумчалай кетчү сөздөр бар эле. Кошумчалагыз, аксакал, кошумчалагыз. Бул жерде менин чоң атам Токтосун убагында Кара уста деген атка койгон. Кара уста деген бардык жагынан шайма-шай, бардык буюмду, бардык нерсени, устачылык, өнөрчүлүктү кармаган кишини айтат экен. Анан ошонун шакиртинен Мусабектен мен үйрөнүп атпаймынбы? Анан дагы биздин айылдан чыккан атактуу кишилер Садыкканов Акматалы деген киши, бул тилчи адам болгон. Ал киши
Юдакин менен Кусейин Карасаев менен Тыныстановтар, Арабаевтар менен аралашып иштеген адам болгон. Үзөңгүлөштүрүп да? Үзөңгүлөш. Бул киши этиште эле 94кө бөлгөн, жиктеп бөлгөн адам болгон. Этиште эле. Бир күнү Юдакин суроо бериптир. Акматалы, мореки алга деген сөз бар, илгери деген сөз бар. Анан ушулардын кандай ушундан ушуну ажыратып берчи дегенде ажырата албай калдым дейт. Анда эмесе илгери деген алга кери, ичкери деген ичке кери деген ушундай сөздөр бар. Ушуларды билип жүрүш керек деп туруп ушу Юдакин подсказ жасап тура тургай. Анан бул кишинин жазмалары, көп нерселери биздин баягы тил адабият институтунун академияга тапшырылган экен. Бирок кээ бирөөлөр колдонуп жүргөндөр бар экен, окугандар. Анан бирок ошо чыкпай жүрөт да мунун көп. Өзүнүн тарыхый орду ойло элек дебес, Анан мына дебеспи? Коңурбай урусунан биздеги. Ошол жерде азыр мына тирүү Исакун Ачакеев деген бар. Бул киши ошол Шадыканов Акматалы тууралуу айткан сөздөрүн, чечендигин, ушундай көп нерсени билген, жөө жомокторду, ошолорду билген киши деп жакшынакай кылып китеп чыгарып койду. Эми бул деле жакшы саамалык десеңчи, бирок мунун эмеси элге жетпей жүрөт. Атагы, даңкы угулбай жүрөт. Ошону бир изилдегендер болсо, ошо академиядан ошонун баягы кол жазмаларын алып туруп ошонун атын чыгарса болот эле. Негизи чоң рахмат. Андай нерсеге ошол ар бир тукумдун өз урпактары эле аракет кылса ошо болот экен да. Эми азыр ушундай жагдай шарт үстүндө окулат. Чоң рахмат сизге, Жылкы Чаба. Жанагы өнөрүңүз болсо өргө чап дейт. Жигитке 70 өнөр аздык кылат дейт. Сиз да өзүңүз ошол темир устачылык кылат, ээр чабат, комуз чабат да окуп жүрөбүз. Боз үй жасайт депчи. Мен энциклопедист катарында да азыр ошондой ушу бир жагым ачылды да. Эмне дегени боз үйдүн турак, вообще көчмөндөрдүн турагынын бизге чейинки эволюциясын жаздым. Жакшы экен. Биз билбей калган көп нерсе бар экен, унутта калып баратат. Ушуларды жазып чыгарып коеюн деп ошо элге тартуулайын деген аракетим бар. Кыргыз элинин руханий дөөлөтүчү, ошо биздин салт санабыз, үрп адатыбыз, санжырабыз. Ушуну биздин өзүбүзгө кайтуу үчүн ошо аракет кылып атпайсызбы? Ошол биздин өзүбүздүн улуттук баалуулукту астага коелу депчи. Сиз ошого салымыңызды кошконуңуз анда өтө жакшы. Мен боз үйдүн санжырасына жазып жүрөм да. Кудай бирсе аны дагы ал жөнүндө дагы бир аңгеме дүкөн курарбыз, кудай бирсе. Мына урматтуу көрөрмандар, жанадан бери жакшы аңгеме дүкөнүн үстүндө болуп атабыз. Анан ошол Коңураш кайманат асказан дейлик. Асказан дейликтин астына элдин тиги арасына сиңип кетет. Ошо асказан атабыздын казак аялынан деп айтылат да, казак аялына 1000 жылкы, андан Мамбет, анан ит туйбасы. Ооба. Мына ушулар жөнүндө сиз айтып бербейсизби? Сөз кезеги тиги Жыргалбай аксакалда. Эми 1000 жылкы деген ат кайдан пайда болгон? Ушуну айталык. Асказан атабыз бир жортулга өткөндө чабаганчы барган экен бул кишиге. Ушундай тиги казак аялынан эркек балалуу болдум. Анан ошондо сүйүнчүсүнө 1000 жылкы берген экен. Сүйүнчүсүнө. Ошол сүйүнчүсү 1000 жылкы, анан 1000 жылкы аталып калган. Эми бул Мамбет ата 1000 жылкы Мамбет болуп атпайбы? Мамбет атабыз негизи 5 аял алган. 5 аял алган адам болгон. Ал биринчи аялынан Берик Байдыбек делет, экинчи аялынан Муратбек, үчүнчү аялынан Карбоз, төртүнчү аялынан Карачач дейт. Карачачтан Кытай Облубек деген бар. Бешинчи аялынан Калчыке. Бул 5 аялдан эмне үчүн Мамбет улуу деп аталып калды? Анткени ошол 5 аялдан таралган балдар бүгүн өзүбүздүн эле бул жерде Көгдөбөдө турат. Ошондо бүт бардык эли ошол Мамбет уулунан болот. Анын бир тууган ит уйбастын жанагы эли бар, тукумдары бар, бирок алар азчылык түшөт. Ошондуктан Мамбет уулу болуп эле Мамбет деп коет да. Эми бул элден чыккан эң эле белгилүүсү деген бул жанагы Айдаркан, Айдаркан деген чыккан убагында согушка катышкан, согуштан кийин транспорт министри болду деп аталат. Анан анда иликтеп жүрүшөт. Эми согуштан кийинки тарыхы болуш керек. Каралганда анан эл каттоо өңдү жүргүзгөнбүз, санжырасын түзгөнбүз. Бул санжырага түшкөнү
бүгүн курсактан түшкөн балага чейин ат коюлган балага чейин түшүргөн 1422 адам Ушунун баарын тактап, тактап чыккан. жанагы сиздер айтууңуздар боюнча айтып атпайсыздарбы? Беш ата Кожояр ушул баягы узун күнгөй саяктары деп айтыласыңар негизи жалпычы. Күнгөй саяктары деп. Ошол күнгөй саяктары, ошол узун күнгөй саяктарынын 11 айылында турабыз дедиңер, Ооба. Мындан башка жана Жолголот да бар, Тегеле Караколдун үстүндө. Жолголот да бар сыртта. Анан бул Ырыстайдын бир топ 60-70 тукуму тиги Тамчыда турат экен. Анда тактап алып келдик. Кайсы Бул биздин эле Тамчыда. Тигил Тамчыда экен. Бокотой барактын арасында элеби? Ооба, ошол жакта бир 50ден ашык түтүнүбүз бар. Куткан мергендин арасында. Ошол жакта экен. Анда Ырыстайдын балдары да. Калганы эми бизде мындай чогуу жашайбыз. 11 айылда чогуу турабыз. Көбүнчө негизин уңгусун Бешта Кожоярдын эли түзөт. Ошондочу бүгүнкү күндө бир мына 12ден 15 миң адамга чейин деп атабыз. Түтүн. Бир бешиктеги түтүн эле. Бешиктеги балага жерин ар бирөөнүн санжырасын тактап, атабыз. аталыктарын тактап бердиңер. Чыгып атабыз, баарын тактап атабыз. Кудайым бурса быйылкы жыл менен бүтүрөлү деп атабыз ушунун баарын. Ошондо бул көйдөгөдө өзү эле ошол жанагы Мамбет уулу гана жашайт. Буларда жок. Анан бул өдөдө Жолалабыз айтып кетпедиби? Тиги Алдайыр атабыздын Жамбырчын тукуму бар ошол жерде. 50ден ашты тукум. Ошол. Шунун баарын тактасаңыздар анда бул саяк санжырасына биз иликтеп жүрбөйбүзбү? Саяк санжырасын тактап бир бирдиктүү бир академиялык энциклопедия кылалы. Ушуга чоң салым кошкон болосуздар анда. Түшүнөбүз, эми анын баарын аракет кылып атабыз. Бул дагы абдан чоң милдет, абдан чоң эмгек экен. Сиздерге дагы рахмат. Тетиги үйдү таштап, баарын жайды таштап коюп барыңыздар. Ошо тетиги Арслан баптан бери тетиги таласты кыдырып, ошонун баарын кыдырып жүрөсүңөр. Көрдүк. Сиздерге караганда биздики абдан жеңил экен. Анткени бир жерде чогуу жашайт экенбиз. Ошо Кудай буйрса биз баардык ошол баардык элге жолугуп, ушинтип тактап жардам бериңиздер деп суранып атабыз. Чоң рахмат. Мына жанатан бери Беш ата Кожоярды санжырасын иликтеп бир элге чыгаралы, элде билип калсын деген өңүттө бир ушундай көрсөтүү алып баратабыз. Анан Кожояр атабыздан деп баягы кошулуп калбадыбы? Алдайыр атабыз. Ошо менен мисалы Коңураш, Алдайыр, Коңураш, Эсентүгөл, Эсенбай, Ырыстай болгону Беш ата Кожояр деп баягы элдин арасына сиңип кеткен да. Азыр эми ушул дагы 3 аталык калды. Эсентүгөл, Эсенбай, Ырыстай. Ага да кезек келет. Анан ошол Асказан атабыздын кичүү аялы ошол Калмак энеден деп айтылат. Калмак энеден Күлүк, анан Күлүктөн Көдөчү. Күлүк көдөчүбү? Темир Тилек, Темир Абилек дегенди кимдери? Күлүктүн балдары да, Күлүктүн балдары алар. Ушул жөнүндө анда кеп кезген сизге берсек. Эми Адылбек Асыл. ооба. Жанадан бери Жолалаба жылкы чабалар айтышты. Алдайыр ата Кожояр атанын энелиш агасы болуп атпайбы? Ал жөнүндө айтылды. Андан кийин азыр Асказан атанын эле санжырасын эметип атпайбыз. Ал улуу аялын жылкы чаба айтып кетти. Ортоңку аялын Жыргалбай айтып кетти. Андан кичүү Калмак эне кандайча келип калганын айтпасак болбойт. Жылкычы аба жана айтып кетти. Бука кийик, анан кийин керик, андай мындай деп, анан кандай деп айтылат эми чындыгындан ал убакта билбегенден кийин биз айта албайбыз. Бир жерде керик деп айтылат экен. Керик деген болсо тетиги Африкада өскөн носороктун биякта өскөн бир жапайы түрү болгон экен бир кезде. Биякта керик болгон деп айтылат. Болгон деп айтылат да, ошондой деп. Ошон үчүн керик деп коет экен. Анан Асказан каяктан барып Калмакка барып калган. Бул ушу айтымына караганда кандайдыр бир себептер менен мергенчилик кылып жүргөндөбү же жоокерчилик кылып жүргөндө кандайдыр бир себептер менен калмактарга туткунга түшүп калган экен да. Анан туткунга түшүп калгандан кийин ал ушул туткундаган калмактар да билген окшойт да, бул бекер иш эмес деп туруп, аны өлтүрбөй туруп, анан орго салып койгон экен да. Анан орго салып коюп туруп, анан кийин баягы эметет, ошол жанагы бука кийик ошол калмактардын ханына барчу жолду торогон жанагы бука кийик
соодагерлерди өткөрбөй, киши каттаттырбай ушундай жол тороп туруп алган экен да. Анан өзүнүн жигиттерине далай жолу айткан экен да. Ушуну өлтүргүлө деп. Жол ачылсын, өлтүргүлө деген экен. Бирок алар деген баягы жаатса жааны жебесе өтпөгөн эме экен да, терисинен. Өлтүрө албай коюшат да. Айласыга өттүгөнгөндөн кийин анан ошолордун өзүнүн эле баягы кеңешчилери болот да, хандын дагы. Анан кеңешчилери болот экен. Анан кеңешчилер айтат, муну өлтүрсө жаңгыз гана тетиги кыргыздарды бурут деп коюшкан да. Ушу тетиги ордо жаткан бурут эле өлтүрбөсө башка киши өлтүрө албай калды дейт экен да. Анан ошол ойдон анан баягы асказанга келип айтышат ушундай. Анан бул жерден дагы толуктап айтып кетишкен нерсе, ошо хандын деген кыздары көп болгон экен. Анан ушу бука кийикти ким өлтүрсө, ошо кызымды берем, анан кийин хандыктын жартысын берем дегендей кылып ушундай жарыя кылып коюптур да. Хандын сөзү сөз айтылып ооздон чыгып калгандан кийин анан кийин баягы Асказан атага барып айтышат экен, ушундай деген хандын жарыялыгы бар, ушул тетиги бука кийикти өлтүрөсүңбү дейт экен. Өлтүрөм дейт экен, өлтүрүп берем. Айтканыңарга турсаңар мен өлтүрүп берейин дейт экен. Бирок деген мени канчадан бери ордо камап жатасыңар, менде азыр кубат күч жок. Мени баккыла, күчкө толтургула дейт экен. Анан айтканындай баланы күчкө толтуруп багып эметкен экен. Анан мен өзүм жаа жасашым керек дейт экен. Муну деген жөн эле жаа менен атып ала албайсың. Мен өзүм жаа жасашым керек деп анан өзү атайлап ошол билгениндей кылып жасап, анакы чойгон эмесин атайын жанакы буканын чыбыгы менен бугунун чыбыгынан эшип ушундай уруп аябай бышыктап жасаган экен да. Анан жасап бүткөндөн кийин анан баягы көрсөтөт да ханга. Анан баягы сынатып көрөт экен да жигиттери. 3 жигитти тарта албай коюптур да. Жаанын киришин тарта албай атат. Тарта албай атышат да, тарта албай коет. Тарта турган жигитте каруу жетпейт. Каруу жетпейт да. Анан кийин ушул атат өлтүрөт экен деп анан уруксат берет экен. Бирок деген хан деген кичине эме кылган болсо керек, баягы күмөн санаганбы, кандайдыр кылып качып кетпесин деп аркасынан кайтарганга жигиттерди кое берет экен. Кайтарасын деп. Анан ушу аталардын айтканына караганда дейт, ушу Акчий деген жер дейт, чий аябай бийик өскөн жерлер болгон экен да, аябай. Чийлерчи. Анан ушу чийлерди ат менен кеткенде, ошол ат менен басып бараткан киши көрүнбөй калчу экен да. Анан Асказан атабыз аябай мергенчи болгон, аркы беркини билген, түшүнгөн, каяктан жоо келатат, каяктан аң келатат, бүт баарын билет да. Ал сезип калат. Аркасынан тиги тигилердин жигиттери аңдып келатканын билет да, булар мени өлтүрүп коет деген ойго келет да. Анан кийин баягы туштап туруп, тууралап туруп бука кийиге жетип туруп, анан тигилер таппагандай кылып туруп анан атып алат аны. Бир атып туруп өлтүрүп алып туруп анан кийин ал ошол бука кийиктин деген башынан тиги эмесинен куйругуна чейин деген чылбыр кесип алат. Чылбыр кесип алат экен дагы, анан бел курчак кылып ороп алып туруп анан кийин жашынып калат. Жашынып калганда тигилер издеп жүрүп анан баягы өлүп жаткан бука кийикти көрүп туруп, бул качып кетти. Эми бул деген биз өлтүрдүк бололу деп баягы бука кийиктин башын кесип, анан хан кайыпка тигинин качып кетти. Ал кыргызым качып кетти. Анан биз өзүбүз эле өлтүрүп алдык деп анан кийин муну башын алып таштап койсо хан ишенет да. Хан ишенеп, о деп анан кийин давай убада боюнча кызымды берейин деп баягы жигиттердин эң баягы башкаруучусу бар да. Ошонусунан кол башчысынан ошого деп баягы сүйлөшүп макулдашып той берели тигиндей деп баягы кеңешип эл чогулуп аткан кезде биздин Асказан ата барган экен, коркпой кайра. Өлтүрүп коет деп барган экен да. Жигиттерин калп айтып атат дептир. Булар калп айтып атат. Мына менде бар. Булар деген өлтүргөн жок, мен өлтүрдүм дейт экен да. Анан кийин айтат да, булар башын кесип койсо сен кантип далилдейсиң дейт экен. Мен далилдеп берем дейт экен да. Далилдеп берем. Анан айтат экен, мына орки жигиттериңер дейт. Орки өлтүргөн бука кийиктен менин кескен чылбырыман бир карыш, бир сөөм карыш. Узунураак ашык таап келсе, кыйып келсе, анда менин башымды алыңар. Мен кап болуп калам. Эгер таап албаса, кесе албаса, анда менин сөзүм анык болот деп анан кийин ошодон эметилген экен. Анан хан деле түшүнөт да, алар деле жоопкер кишилер, алар деле аңчылык кылып жүргөн кишилер, анан баш кесилип калганда андан узун чылбыр кесилбейт экен. Анан өлчөп келсе чын эле тиги баштан ашып кеткен узун экен. Анан ишенишип анан кийин сеники туура экен деп анан кийин Асказанга айтат экен, эми баягы убада боюнча хандык сөз, кызымды ал, жарым эмемди ээлеп каласың, мен мураскорум болосуң дегендей кылган экен, окшойт да. Анан кийин ошондо Асказан айткан экен, хандык кылсаңыз анда мындай кылыңыз, качан кыргыз калмакка хан болуп бермегиле. Боло албайт.
Сиз кетсеңиз эле бүттү, мени өлтүрүшөт булар. Болбойт. Хандык кылыңыз, мага эркиндик бериңиз. Анан кызын берет. Анан кызыңызды бериңиз, ала кетем. Себин кошо бериңиз дейт экен да. Анан ошо себиңизди кошо бериңиз дегенден кийин анан ошо өзүнүн кызын, ордодогу кызын берип, Жана Асказан атанын 3-чү аялы калмак эненин тазыма калышындай турбайбы анда? Каныш эне деп ошон үчүн биз мактанабыз дагы. Анан ошо жанына кыз кошуп берип, баягы кызмат кыла турган кызын кошуп берип туруп, себин берип, анан мал салым кошуп берип тургандан кийин ушу бияка өзү жеткир деген жерге жигиттери узатып келип койгон экен да. Рахмат. Анан ушул калмак аялдан тараган тукумдарды бир ар жака сүрүп койсоңуз. Калмак энеден улуусу Күлүк. Анан көөдөчү 2 бала төрөйт да ал киши. Анан Күлүктөн Абилет. Күлүктөн Абилет Темир 2 балалуу болуп да. Абилеттен Майназар Меңдибай Сүттүбай. Меңдибай Сүттүбайлардын атпай эле коюлуп Майназарды айтсалы да. Меңдибай, Сүттүбай, Майназар. Майназар да, Майназар. Ушу Майназардан жанагы Садыраке ушул эмеден чыгат да, бутактан. Ушул бутактан чыгабыз да. Анан кийин Майназар бул Кожоер айылынын четки көчөсү Майназар көчөсү деп айтат. Бизди Майназар деп айтышат да. Майназар деп аталып калган себебибиздин себеби Асказан айтылбай, баласы, небереси Күлүк айтылбай, Майназар айтылып калган себебибизде бир чоң эме бар да. Тарых бар да бул жерде. Майназар атабыз өзү баягы асыл тукум жылкыларды баккан киши болгон экен да. Асыл тукум чыгарчу экен да бул киши. Анан ушундай асыл тукум көптөгөн жылдар болуп эмгек кылып асыл тукум чыгарып жүрүп Күлүктөрдү чыгарган экен. Анан Күлүктөрдү чыгарып анан Казакстанда бир чоң аш болуп, Япония ар жак бер жактардан көп адам ушуну бай кез чоң болуп анан эме ат чабыш болгон экен да. Ат чабыш болгондо ошо Майназар деген 5 жылкы алып барган экен. 5 күлүк алып барган экен да. Сайыпкер Өзү сайыпкер болгон, өзү дагы баягы тукумун чакырышырткан ушундай адам болгон да ал киши. Билген экен. Аябай илимдүү, билимдүү киши болгон да анан. Анан ошол 5 күлүгүн алып барганда ошол эмеде чабышта 5 жылкы бай келген экен. Анан башка бай келганда катар уда өзү 5 күлүк катар бири менен чогуу келген экен да. Анан ошо келе атканда ошо ат чапкан балдар деген баягы уран чыкырганда саяк деп чыкырып анан Майназар деп чыкырып келген экен да. Анан кийин баягы Күлүктөргө элдин баары кызыгат да. Казагыңда, кыргызыңда бу кайсагы Күлүктөн тукум алыш керек деген болуп анан Майназар кайда, Майназарга калып турган биз Майназар аталып калганбыз да. Ошондон уран чыкырылып жанагы. Анан Майназардан анан кийин Майназардын 4 уулу болгон. Бердиш, Шералы, Жолболду, анан кийин Алсейит. Анан Жолболдудан анан Садыраке чыгып атат да. Анан Бердиштер тияктарды айтты, Жолболдудан анан Садыраке болуп чыгып атпайбызбы анан. Анан Садыракени эми азыр мына урматтуу көрөрмандар, мындай Садыраке деген чоң даректүү китеп чыккан. Бул жерге көп архивдик материалдар тиркелген. Биздин белгилүү тарыхчы, профессор, тарых илимдеринин кандидаты профессор Дөөлөт Сапаралиев агабыз ушундай көп Алматыдан архивдик материалдарды таап, ошол архивдик материалдардын санжыранын негизинде жазылган ушундай даректүү чоң китеп да. Анан Садыракеге дагы жолдун жээгине, Кожоер айылына эстелигин орнотуп, күмбөзүн орнотконсаңыздар да. Бул эми багыл даңктуу кишилерди өзүнүн тарыхый ордун коюу жөнүндө бир жакшы сонун ушул иш кылгансыздар. Кожоер тукумубуз абдан ыраазыбыз. Эми Садыраке жөнүндө кеп болуп калбадыбы бул жерден? Кыскача бул жакшы китептер чыкты, жакшы да эмелерди, архивден документтерди алып келдик. Бирок мен үчүн бар эмес, кандайдыр бир Акбат Карыбай уулу да чыгарган андан. Адал чыгарды. Көп макалалар чыкты да. Макалалар чыкты. Анан кийин эмеде болду, симпозиумда болду бака. Илимий конференция болду. Илимий конференция болсо Казакстандан келди, Турциядан келди, Кытайдан келди. Өзүбүздүн окумуштуулар, жайнаган окумуштуулар келип туруп аябай бир күн кечке конференция кылып Садыракенин эмесин айтышты да. Бака биздин кыргызга болгон кызматын, тарыхый орду бар адам да, чоң улуу инсан. Ошолордун баарын эле айтып эле келатат, анан жакшы нерселерди айтып атат да. Анан дагы эле ушул жетишпеген ишип атат бизге дагы эле.
Эми дагы эле ошол Анан бир эки нерсесин айтып кетейинчи. Эми мисалы үчүн деген баягы баарыбыз билебиз кыргыздар, бул күнгө көл тегереги окумуштууларга көп. Байыбыз туурабы, Аны эч ким тана албайт. Анан ушул окумуштуулардын көп болгон себебине үйрөн салып кеткен Садыр эке, Кыдыр эке, Чыныбайлар болгон. Алар ошол кездерде билип баягы татар ногойлордон баягы котормочулардан алар кээ бир жерде кыйтып, алдап койгондорун сезип калышып, анан өзүбүздүн балдар окуса экен, орус тилди билсе экен деп анан биринчи балдарды ушулар алып барып тандап алып барганда анан бул жанагы тигил Максут, Солто чечен ушулардын да эмгеги бар, ошолордо кошуп. Ошол Максуттарды ушу жана орус түзем мектептеринде баары окуп, кат сабаты жойулган, эл тааныган, элге аралашкан инсандар болот. Мына Жусуп Абдрахмановдор деле ошолордун кийин атасы Абдрахман, ошолорду кийин келип анан кийин алар мындай үйрөн себеп койду. Балдар оккан, окуса жакшы экен, тияк жумушка барат экен, мындай кылат экен деп анан кийин балдарды анан кийин аркасынан анан жибере баштап, анан биздин көл тараптан окумуштуулар, билимдүүлөр көп болуп кеткен себептен ошолордон да. Жакшы ошондой бар. Мына аксакалдар жанатан бери жакшы бир даректүү дилмаек Санжыра жөнүндө, аталарыбыз жөнүндө, баатыр аталарыбыз жөнүндө ушундай бир жакшы аңгеме дүкөн болуп атат. Анан ошо Кожоярдан улуусу Коңураш болсо Асказан атабыз. Экинчисин айттыңыздар, тактоо үчүн Эсенбай. Анан андан кийин Ырыстай, анан кичүүсү Эсентүгөл турбайбы? Ушу Эсенбайдан эки аталык кетет экен да, Ормотой анан Ырысбай деп. Ошол Эсенбай атанын тукуму жөнүндө сөздүн учугун сиз баштасаңыз, кептин кезеги сизде. Ормотойдон Темиржан Сурма Тилеке делет. Ормотойдон кетет. Ырысбайда Текечи Тооруке Мыяр дейт. Ушу 3-6 тукум бар да булар. Эми Эсенбай атанын Асказандан кийинкиси да кичүүсү. Бул иште абдан зор балбан адам болгон. Бул иш боюнча төө көтөргөн Эсенбай делет. Бул да билинбей жүрүп кийин ошо Эсенбай каза болгондо Ырыстай атабыз төө көтөргөн Эсенбай деп өкүрүп келген экен да. Бөөлөн таанып, камчысын таанып өкүрүп келет да ал убактан. Ошондон эл сураган экен, бул эмне дегени? Төө көтөргөн качан төө көтөрдү саған ошондо айтып берген экен. Бул могу эле тоо челек асчу сүт булактан малын көчүрүп кетип анан ушу Эсенбай Ырыстайды артынан келе бер деп анан тиги Ырыстайды малын айдатып жиберип, Эсенбай артынан баягы төөсүн семиз деп баягы төөсүн жетелеп келатсыз. Анан кеч кирип кетет. Анан Ырыстай малын ар жака түшүрүп койбай. Бул агам эмне болду? Билеген төөнү кантип айдап келатат, барайынчы деп келатсанан алдан баягы төөнүн 4 аяга карап эле, асманга карап келатканын көрөт да. Анан келип караса эле Эсенбай баягы төөнү желкесине көтөрүп алып чыгып келаткан болот. Ашуун көз. Ошондон көрүп анан эч кимге айтпа деп туруп анан мындай кармап койгон экен, чыкайын. Көзү чыга жаздап, чыга жаза анан ошол ордуна киргизип анан айтып, ушундай окуя болду эле деп айткандан анан элге жайылып кетет. Ошондон төө көтөргөн Эсенбай делет бул атабыздын. Өзүнүн инисин эле эметип коет да. Эми ачуусу менен эмне келдиң депчи, келбе десе келип койгон да. Ошентип анан төө көтөргөн Эсенбай деген болот. Бул эми Эсенбай атанын дагы эрдиги бар да, абдан чоң балбан кишинин. Айтылат, Солто Токторбай 40 жигити менен жалгыз кармашкан экен да. Анан жалгыз кармашып, ошону 40 байлап алып келген экен да. Анан Токторбайды кой берген колу менен. Анан Эсенбайга баш ийип берген экен да. Эми ал Токторбай жөнүндө көп айтылбайт. Муну Качкын Орунтай уулунун Санжырасында бар. Ушул жөнүндө ушундай окуя болуп өткөн деген эме бар. Бул эми Эсенбай атанын тукумунан чыккан бул Чормон болуш да. Бул ченде кырсында Чормонун ою деп коет. Ошол ченде күмбөз, ошол ченде жаңылап коюшкан окум тукумдары. Ошол көчмөндөрдү ойноткон жердин үстү жагында турат. Эсенбай атабыз жөнүндө. Кыскача ушул. Жакшы. Эми ошо Эсенбай атадан кичүү үчүнчүсү ошол Кожояр атанын уулу тиги Ырыстай болуп атат да. Ырыстай. Ошо Ырыстай ата жөнүндө дагы айтсаңыз, ошолордун тукумдарын таратып кайсы айылда жашашат? Булар эми Эсенбай ата менен Ырыстай ата жанагы жайлоосу бир,
кою королош болуп чогуу жүргөндө, экөө агыны болуп чогуу жүргөндө анан Рыстай атадан таралганда жанагы жогуда тиги Албек абам айтып кетпеди. Жанагы Ордо кыздап келгенде тиги Эсенбай Асказан ата жанагы ханшаны өзү алып Ордо кызынан Рыстай атага берет. Андан да тукум бар. Бул ал кичүү аял да. Бул аялынан Темиржан болуп таралат. Анан кичүү аялынан Итке Италды деген тукумдар бар. Эми булардын баары Кашатта турат. Кашатта өзүбүздүн эле анан аралаш жашайт. Эсенбай менен Рыстай аралаш жашашат. Кашатта анан Темир айылын көл жак бетинде Рыстай уулдары жашайт да. Ошо Темиржандан жана Бейше Курман деп кеткен ошо балдары да. Ошо Темиржандын балдары да. Темиржандын балдары ал. Мындан Рыстайдын өзүнөн 3 бала. Жана Темиржан Итке Италды деген. Итке Италдысы калмаган элден кетет. Темиржан улуу аялдан кетет. Андан тукумдары бар. Бир топ тукум. Алар да такталып атат. Рыстай атабыз да ушул эки аял алган да. Улуу аялдан анан кичүү аялдан деп кетет. Кичүү аялды тиги Асказан ата инисине алып келип берген. Жанагы Ордо кыздан таралган да. Ордо кыздан келип анан бирөөнү өзү алып ханша апаны. Анан тиги Ордо кызды инисине берген да. Ордо кызды Рыстайга берген турбайбы ошондо? Рыстайга. Жакшы экен. Эми ушул Беш ата Кожоярдын Асказан атаны айттык, Эсенбай атаны айттык, Рыстай атаны айттык. Мына эң кичүүсү Эсентүгөл деп. Ушундан Жума Абды, абалы Бейшемби деген 5 бала бар да. Бейшембиден кайра кететкен Казак Жээнбай, Каракол Акбай, Асаткул деп. Ушул Эсентүгөлдөн тараган аталыктарды айтып, атактуулар кимдер чыккан, мамлекет үчүн кызмат кылгандарды ушул. Бир кыскача айтып кетпейсизби? Кыскача мындай Эсентүгөл эмче аталып калган айтып коеюн. Эсентүгөлдө аталып калганы баягы Кожояр атабыз ырым кылган окшойт да. Эсен бололу, түгөл бололу, балдар аман эсен болсо да, кичүү болот да. Эсентүгөл коюп койгон экен да. Анан Эсен жанагы аталарды айтпадым, Жума Абды, Абдалы, Бейшары деп. Эми булардан Эсентүгөлдөн көп жакшы адамдар көп кыйын чыккан. Анан ошолордун эң эле белгилеринин бири биздин Сейдиматов Молдасан деген адам болгон да. Бул киши өтүп кеткен. Бул тетиги 50-жылдарда эң биринчи Кыргызстан боюнча эң биринчилерден болуп, философия илиминин боюнча кандидат деген Московский МГУдан жактап келген да. Кыргызстандан биринчи философ ушул болот. Анан кийин баягы докторскую защита кылып атканда бул баягы Хрущевдун убагы келип калганда бул Сталин боюнча жазган экен да. Илиминчи. Анан Сталин болгон жазганда анан куугунтуп алып Хрущев куугунтуп алып калып анан кийин бул кишини Кыргызстандан кубалап Дүйшөнбү шаарына, Тажикстанга. Ошол жака бир университетке мугалим кылып айдап ийишет. Ошондон аякта 10-15 жыл ошол жакта жүрүп Кыргызстан менен көп байланышпай жүрүп, анан кийин келди да. Анан мага Молдосан Тайке мага Тайке болуп кетет өзүм. Чоң энемдин агасынын балдары болуп кетет да. Анан ал киши ушу айтып калчу эле, ушу мени тиги Сталин жеп койду депчи. Аябай ушу бирок Сталинди аябай жакшы көрөт эле бул киши. Бирок жана жазган эмгеги ошол Сталин жөнүндө болуп калган турбайбы? Сталин жөнүндө болуп калып анан Хрущевдун убагында Сталин баягы куугунтукташып калбады Сталин жазганда. Анан ошентип калып анан ошондон запка көрүп калган киши анан өстөбөй койду да бул кишини. Ошондой атактуу кишилер. Андан сырткары анан кийин азыркы белгилүү, бүт дүйнө жүзү белгилүү академик Макенабыз бар. Азыр тирүү бул жерде. Бүгүнкү көчөгө келмей келе бир аябай жумуштар болуп келе албай калды. Намазбек Макенов академик болуп тиги баягы хирург, баягы кан тамырлар боюнча дүйнөгө белгилүү адам. Ошондой биздин Эсентүгөлдөн немелер бар. Андан сырткардагы баягы өзгөчө илгери согуштун алдында эмелер болгон экен, анакы Кызыл армияда полковник дегенде болуп, анан бирок орус аял алып, анан тиги аял алып бияктан кетип калышып, ошолордун немесин таппай калдык. Дарек чыкпай атабы. Даректери бар мындай чыгып калган. Бирөө Киевте ошо Украина аял алып, ошол жактан каза болгон балдары бар дейт, келип кеткен дейт, кандай келип кеткен биз билбейбиз да. Анан бир баласы Калык Абанын баласы Ленинградда турат, азыр Петроградда.
ушул жакта мага кабарлашып турат ошол. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург турат, ал дагы ушу билимдүү адам. Фамилиясы Бообеков Станислав. Орусча. Ал деген тиги Калыгава менен ажырашып анан кийин тиги башка күйөөгө тийип анан орустун колунда тарбияланып калыптыр, бирок бияктан нелерин таап азыр биз менен байланышып атат азыр. Чоң рахмат. Мына кымбаттуу көрөрман туугандар, санжырага кызыккан туугандар, жанатан бери ушул Беш ата Кожоярдын санжырасын айтып бүтө албай, баягы башчак аталыктарды гана тактап айттык. Мына жазган, чогулткан санжыраңыздарды көрүп биз абдан кубанычтуу болуп атабыз. Жакшы үзүлүү эмгектерди кылыптырсыздар. Анан ошо Беш ата Кожоярдын санжырасы аябай көп, санжырага бай экен. Мына эле Садыракени айтсак эле, биз таң аткыча Садыракен окуяларын айтып бүтө албайбыз. Ошо тилекке каршы убакыттыгынан, тардыгынан да болуп калды. Эми санжыра ушинтип айтып эле күн-түн баарлашып отура берет экенбиз. Сиздерге чоң рахмат. Ушундай дилгирлик менен чын ниетиңиздерден берилип, ошо санжыра иликтеп айтып бергениңиздерге баардыгыңыздарга чын ден соолук, узун өмүр каалайбыз. Дайыма аман болуңуздар, бар болуңуздар. Кымбаттуу көрөрмандар, ушу менен эмдиги көрсөтүүгө чейин саламатта калыңыздар.